Бишкек шаарында 8 январдан тарта кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команданын жаңы курулган спорттук комплексинде дүйнөнүн эң күчтүү 8 өлкөсүнөн балбан кыздар келип, окуу машыгуу жыйынын өткөрүүдө. Жалпысынан 50дөн ашык спортчу, 15ке жакын машыктыруучу келип, алдыда турган чоң мелдештерге даярдыктар жүрүүдө. Кыргыз улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабековдун айтымында коноктор уюштуруу деңгээлин жакшы баалап жатышат. Кудай буйруса мына машыгуулар жакшы өтүп жатат. Чет өлкөдөн келгендер биздин уюштурганыбызды жогорку деңгээлде баалап, Кудай буйруса кийинкиде дагы эл аралык деңгээлде иш алып барганга бизге жол ачылды деп айта алабыз. Ал эми бүгүнкү ушул машыктырууда белгилүү олимпиада чемпиондору, дүйнөлүк чемпиондор өзүбүздүн арасында өзүбүздүн кыздарыбыз бар. Ушундай белгилүү спортчулар бүгүнкү күнү биздин Бишкекте ушул машыгууларды өткөрүп жатышат. Олимпиада оюндарында, дүйнө жана Азия чемпионаттарында бир эмес бир нече жолу ийгиликтерди көрсөткөн Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы баштаган кыргыз спортчуларынын эл аралык деңгээлдеги жетишкендиктери үчүн АКШ, Казакстан, Венгрия жана Италия өңдүү алдыңкы спорттук мамлекеттерден мыктылар келишкени белгиленди. Дүйнө чемпиону Мээрим Жуманазарованын айтымында, буга чейин Кыргызстанда мелдештер өткөнү менен чоң машыгуу жыйындары өткөрүлө элек болчу. Бул спорттун жакшы жактары көп. Биз биринчиден атаандаштарыбыздын эмне ыкмаларды кылат, кандай машыгат, ошолорун көрүп алабыз. Андан кийин бул жакта бири-бириз менен иштегенге спарринг партнер көп болот. Буйруса 2023-жылды биринчи мелдештер бул рейтинговый турнир болушу мүмкүн. Хорватияда, андан кийин Египетте болот. Ошо экөөнүн бирөөсүнө же болбосо экөөсүнө өтөң, андан кийин уже Азия биринчилигине барабыз. Чет өлкөлөрдө өтүп келген ири машыгуу жыйындары да дал ушундай программада өткөрүлөрү. Кыргызстан азыркы маалда эл аралык стандартта спортчуларга шарттарды түзүп берип, меймандар ыраазы болуп жатканы да кабарланды. Бул сөздөргө казакстандык спортчу, Азия чемпиону Мадина Бакбергенованын айткандары да далил боло алат. Сбор жакшы өтүп атыр. 9 ба 10 ба мемлекеттен кыздар келди. Бизге ол үлкен жакшы да, дайындыкка, спарринг партнерге ондай сборлар бола бермейди. Каждый жан жактан кыздар келет, өкүммен сеңилет, сон адам тандамайсың да, истей бересиң да. Эң күчтүүсү дейсизби, Хелен, американка Хелен Мраус ба, сол олимпийская чемпионка мира, сол және де молдаванка чемпионка мира бар 59-да, және көп чемпион миралар көп, өздеріңізде де чемпион миралар жетеді ғой. 2016-жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында Олимпиада чемпиону болуп, 2021-жылы өткөн Токио Олимпиадасында коло медаль жеңген дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Хелен Марулис да биздин мамлекетке биринчи жолу келип, кыргыз кыздары менен тажрыйба алмашууда. Машыгуу жыйыны керемет шаарда жогорку деңгээлде өткөрүлүүдө. Түрдүү мамлекеттерден келген күчтүү кыздар менен кармашып жатабыз. Бардыгы бири-бирине жардам берүүдө. Бул жылкы эң башкы старт, бул дүйнө чемпионаты. Ал жактан Олимпиадага жолдомо алыш керек. Ошондой эле ички чемпионат аркылуу тандоо мелдеши да турат. Ал эми февраль айында рейтинг мелдештерге катышабыз. Чынында бул жакта өтө күчтүү кыздар бар. Чеберчилиги жагынан мыкты болгон Айсулуу Тыныбекованы жакшы тааныйм. Кийинки келе жаткан муунда ошол деңгээлде өнүгүп жатканы байкалды. Дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси Айсулуу Тыныбекова мындай даражадагы машыгуу жыйыны өлкөдө өтүп жатканына сыймыктанарын белгиледи. Азыркы учурда өтүп жаткан эл аралык машыгуу болуп жатканына мен аябагандай сыймыктанып жатам. Анткени бул Кыргызстан үчүн жана аялдар күрөшү үчүн биринчи рет болуп өтүп жатат. Ушу учур менен пайдаланып, биздин өлкөнүн башчысына терең ыраазычылык айткым келет. Анткени убадасын бергенде эле 5 айдын ичинде биз үчүн эл аралык деңгээлдеги ушундай залды салып бүтүрүп бергенине мен абдан кубанычтамын. Ошонун аркасы менен бүгүнкү күндө ушундай чет өлкөдөн, ондой чет өлкөдөн атактуу спортчулардын бардыгы келип, ушундай жакшы машыгууну өтүп жатабыз десем болот. Бул машыгуу мен үчүн эле эмес, биздин аркабызда өсүп келе жаткан жаш спортчулар үчүн дагы чоң тажрыйба алат деп ойлойм. Планетанын эң күчтүү спортчуларын камтыган окуу машыгуу жыйыны 20 январга чейин уланып, ар бир спортчуга алдыңкы мелдештерге мыкты даярдыкты берет.
Кыргыз кыздары быйылкы ири мелдештерге жыл башынан активдүү даярдыгын баштаганы көздү кубандырат. Зыярат Эсенбай, Ынтымак Кожошалиев, Булак Кейжи.